Оштун Карагулжа районунда бош жумуш орундарынын жана даяр буюмдар жарманкеси өткөрүлдү. Бул иш-чара калктын аялуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү борбору ишке ашырып жаткан Ийгиликке кадам демилгесинин Европа биримдигинин өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Enactus Кыргызстан уюмунун жаш табышкер долбоорунун алкагында ишке ашты. Максаты жаштарга жана майыптуу бар кыздарга жумуш орундарын түзүү болуп саналат. Ошондой эле бул иш-чара иш берүүчүлөр менен жумуш издегендердин ортосунда көпүрө болуп, алардын көйгөйүн чечүүсүнө өбөлгө түзүп берет. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, бүгүнкү жарманкеге келип, өзүнүн салымын кошуп жаткан калктын аярлуу катмарын өнүктүрүү жана коргоо борбору коомдук фондунун директору Эшмуратова Зайнап Тажиевна эжекебизге, жаш табышкер долбоорлордун өкүлү Сүйнө Гүлбарчын Унгараевнага ыраазычылык билдирем. Буга чейин жаш табышкер долбоорунун алкагында 18 жаштан 35 жашка чейинки жарандарды, майыптуу бар кыздарды жумуш менен камсыз кылуу багыты боюнча атайын окутуулар уюштурулган. Анда 20дан ашык катышуучуга кичи ишкердик, бизнести пландоо жана даяр буюмдарды сатыкка чыгаруу боюнча билим берилген. Ошондой эле катышуучулардын бизнес пландоолоруна жардам берилип, андан ары ишке ашырууга көмөк көрсөтүлгөн болчу. Жарманкеде дал ошол катышуучулар даярдаган буюм тайымдар көргөзмөгө коюлду. Азырынча планда ушундай курчак панолорду жасайбыз да. Панолор менен анан дагы неме болсо кошумчалык дагы кошобуз. Ошо Карагулжанын өзүндө эле кошуналар, садик, анан базарларга коюп атабыз да. Мына 600дөн булдун баасы. Анан кичинекейлер 250, бул болсо 800. Жибине карата, ичине материал кеткенине карата баа коюп атабыз да биз. Ого колдо жасалган натуральный эко оюнчуктар, еще балдарга дагы развивающий мына бүдүр немелер болгончу. Ал мындай өрчүгөнүнө дагы жакшы балдаргачы. Силерди көрүп эже сиңдөшөтпөгөн Кыргызстан макалаларга эжени көрүп. Маселен, кичи ишмердүүлүк боюнча өткөрүлгөн окуунун натыйжасында жаштар жана майыптуу кыздар негизинен кол өнөрчүлүк, улуттук буюм тайымдарды тигүү боюнча алектенип жатышат жана жарманкеде алардын эмгеги көз жаздымда калган жок. Жалпысынан 28 буюм сатылды. Негизгиси Карагулжада 3 өз ара жардамдашуу тобу түзүлдү жана 18 жаран жумуш орду менен камсыз болду. Мурунку мезгилинде жынсы шым болуп көрүнгөн жерде таска болуп антип ыргытылып турса, биз алардан мондой сумкаларды жасап, ушинтип атабыз. Эң негизги идея ушул болуп атат. Мондой куржундарды жасап атабыз. Биз анан атайын материалдарды алып келип, мондой кийимдерди бычып, өзүбүз кийимдерди чыгарып ушинтип атабыз. Азыркы мезгилде ушул кийимдердин көбүнчүсү баягындай высотасы, задний высотасы пас болгонунан биз ошону жакшы неме кылып, высотасын бийик кылып, качественный чыгарганга аракет кылып атабыз. Жарманкеге 160тан ашык адам катышты. Анын жүрүшүндө долбоор тарабынан жаштардын, майыптуу бар кыздардын жумуш менен камсыз кылуу боюнча көйгөйлөрдү чечүү аракеттери боюнча маалыматтар берилди. Мындан сырткары окууга катышкан 20 катышуучуга сертификаттар тапшырылды. Enactus Кыргызстан уюму ишке ашырган жаш табышкер долбоорунун алкагында Европалык биримдиктин каржылоосу менен калктын аярлуу катмарын өнүктүрүү жана коргоо борбору коомдук фондунун ийгиликке кадам демилгеси аркылуу социалдык ишкердиктин негизи бизнести пландаштыруу багытындагы 2023-жылы январь-февраль айларында уюштурулган 40 сааттык окуу семинарына Карагулжа айыл өкмөтүнүн тургуну Исабаева Канымбү активдүү катышкандыгы үчүн сертификат коомдук фонддун жетекчилиги тарабынан тапшырылат. Карагулжадагы майыптуу адамдардын көйгөйүн чечүү боюнча маанилүү жагдайлар атайын түзүлгөн координациялык кеңештин 3 жолку отурумунда каралып, чечим кабыл алууга жетишилди. Ошондой эле жаштарга иш ордун түзүүнүн алдыңкы практикасы көрсөтүлдү. Белгилесек, долбоордун стратегиялык багыты адамдардын киреше деңгээлин жогорулатуу, 2030-жылга карата жаштардын татыктуу эмгек жана иш менен камсыз болуу укугун камсыздоо болуп саналат.